Саламатсыздарбы, күндүн маанилүү жаңылыктары жана элдик кабарлары менен бүгүн 24 маалымат топтому. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Кечээ күнү элдик медиа жана Говори ТВ интернет ресурстарына Кара Балта шаарынын жана Жайыл районунун ДЦП менен ооруган балдардын ата-энелеринин кайрылуусу болгон. Ага ылайык ушул бир айдан бери алар эч кандай гуманитардык жардам ала албай, ушул жергиликтүү бийликке кайрылганда алар силер уже алгансыңар деген маалыматты берген. Анан тизмеде турасыңар алган адам катары деп ушундай жооп берген. Анан албагандыгы боюнча бизге маалымат айтып, бизге кайрылган. Ал боюнча биз ошо кечээ күнү эле экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматка атайын расмий кайрылуу жасадым. Бул жерде ушул фактылар боюнча мындан сырткары мына өзүңүздөргө белгилүү болгондой, ушул гуманитардык жардамдагы продукталардын кымбат баада сатылып алып аткандыгы боюнча дагы маалыматтар айтылып келет. Ошолордун баардыгын тизмектеп, жана ошого окшогон дагы башка көрүнүштөр боюнча тиешелүү териштирүүлөрдү жүргүзүү боюнча өтүнүч кат менен кайрылдым. Биз дагы бир жолу айтып кеткибиз келет. 12-27 түндүк KG системасы боюнча бардык жардам алгандарды тизмекке киргизип, бул боюнча бул тизмелерди биз тиешелүү укук коргоо органдарына беребиз. Мынабы кат менен мен азыр ушул бардык тизмелерди өткөрүп бермекчимин. Мындан сырткары коомдук тараптан дагы коомдук көзөмөл комиссиясыны түзүп текшерүүгө жетишебиз. Андыктан кээ бир кыска бойлук кылган биздин жерлердеги кызматкерлер мен сиздерден суранат элем. Бардык фактылар боюнча териштирүүлөр жүргүзүлөт. Мындан сырткары биз ушу ар бир жаран өзүнүн системадан кирип, анын атына кандайдыр бир жардам алды деп маалымат киргизилгендиги боюнча дагы текшерүү боюнча азыр иштерди жүргүзүп атабыз. Кудай буюрса жакын күндөрдө бул мүмкүнчүлүктү дагы биз коомчулукка беребиз. Андыктан мен ойлойм, бардык ушул туура эмес иштер ачыкка чыгат. Чыккынчылык деп айтам. Анткени бизде азыр өзгөчө абалды өкмөт өлкө башчысы киргизет. Чрезвычайное положение. Ал жерде конституциялык мыйзам бар. Комендантка башыйт. Өзгөчө кырдаалды өкмөт киргизген. Өкмөт башы өзү киргизген. Анан өзүнүн карантинге киргизип алып, элди камап коюп алып, анан өзү эс алганы бул кандай? Бул кандай өкмөт башчы? Буларды өткөн жана мен сага берген эме да, киргиздиңби? Айбек. Азыр ошо порядка үчүн. Уже 22 май экен. 22 майда түшкөн арыздар. Буга жете элекпиз, керек болсо. Даже жете элекпиз. 21 майда тапшыргандар жетебизби вопрос. Анткени 20 май өтө көп болуп атат да. Булар 21 20 май, да? Сага муну сорт бир карап чыгышты по алфавиту. Ошо по алфавиту ула. Монун неменин документтин аягына бассаң, там акыркы цифрасы канча экен уже түзүлгөндөрдөн 20 майдын. Эки 148 бол деген 20 майда турат да. Это уже тизмеге түшкөндөр. Тизмеге түшөлектер мынакей. Тизмеге түшөлектер. Бакта тизмеге түшөлектер бул жерде бул жерде киши
өтө көп да. Саламатсыздарбы, урматтуу Facebook'тагы көрүп аткан мекендештер. Азыр биз Москва шаарында ЦСКА метронун жанында турабыз. Бул жерде биздин жарандар туура эмес маалыматка ишенип, ушул жерде автобус жалдашып, азыр Оренбург областына жолго чыгабыз деп турушуптур. Биз азыр келип мына туура түшүндүрүш иштерин жүргүзүп, маалымат бердик. Жол жабык. Жолдо посттор турат. Ал жерден өткөзбөйт деп азыр туура түшүндүрдүк. Баарына туура эмес маалымат жеткен экен. Барсак жолду ачып берет. Чогулалы Оренбургка барсак эле жолду ачып берет. Чегараны ачып берет деген туура эмес маалымат бериптир. Ошон үчүн булар биздин жарандар ишенип келип 3,5 миң рубльдан бул автобуска төлөшүптүр. Оренбургка чейин. Азыр мына автобустун компания менен сүйлөшүп атабыз, кайра акчасын кайра. Швециядагы биздин мекендештер мына сиздер жөнөткөн 5 миң сомду Наргизага берейин деп жолуктук. Ошол бундун алдына келдик. Мына сиздин берген аманатыңызды Наргизага тапшырып атат. Айып кет. Шыкара болсун. Анан мен бул нерсени акча үчүн берип атам. Сага тиyin берген үчүн жолкам үчүн жол көрөтөм дегенде. Ошондон ишенип мага тиyin жөнөткөнүңүздөр үчүн рахмат. Ошол ишеничиңиздерди актап, мен ошол жардамга муктаж адамдарга таратып жүрөм. Биз экинчиси мындан азыр дагы жардамдарга барабыз. Мени жакшы сакайып кеткиле макул. Швециядагы жердештерибиз сиздердин аманатыңыздарды алды. Сиздерге Аллах ыраазы болсун. Сиздер мага берсеңиздер, Кудай сиздерге экеселеп берсин. Берип жаткан күнүмдүк буручтарын берекесин берсин. Үй бүлөңүздөр менен бала чакаңыздар менен аманчылыкта, тынччылыкта жүрүңүздөр. Аллахым сиздерге денсаулык берсин. Ар бир дуамда сиздер үчүн намаздарында дуам кылам иншаллах. Сиздердин жардамыңыздар менен мен издеген сумма топтолуп жатат. Кудайга шүгүр. Сиздердин жардамыңыздар менен, сиздердин аракетиңиздер менен Кудайым буйруса аз убакыттын ичинде мен Турцияга кетем. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи. Айып кете, шапасын берсин, Кудайым. Апаңа салам айтып кой, мен апаңа чалгам да. Жакшы ийгилик болсун, макул болду. Жаңылыктар, акыркы жаңылыктар боюнча абитуриенттерди сынак жарыялаптырсыздар. Анын талаптары кандай жана алар кантип бул талаптар менен башка өлкөдөгү окуу жайларга өтө алышат? Рахмат. Биз келечек деген фонд аштык. Бул эми Казакстандагы болошак деген долбоордун мындай Кыргызстандагы аналогу десек болот. Анткени Казакстанда ошо 20 жылдан ашык эгемендүү болгондуктан баштап булар деген 25 өлкө менен келишим түзүп, өздөрүнүн жаштарын чет жакка чыгарып, 12 миңден ашык абитуриентин чыгарып, азыр 10 миңге жакын жаштарына мындай жумуш орду менен камсыздаптыр да. Анан азыркы Казакстандын экономикасына салым жасап аткан, жалпы эле мамлекетке инвестиция жасап жаткан жаштары ошол болошак долбоорунун бүтүрүүчүлөрү да, азыркы акимдер, азыркы министрлер. Анан ошого байланыштуу биз дагы ушундай идеянын негизинде келечек деген долбоор ачып, анан азыр ошо ишкерлердин баарын бириктирип, ошо частный сектор аркылуу биз азыр 10 баланы Америка, Сингапур, Корея, Малайзия ушундай топовый бир өлкөлөргө 10 баланы кетирели деп чечтик. Биз өзүбүз финансирование таап, бюджеттерди таап, ошого байланыштуу сынак жарыяладык. Ал жакта эми негизги талаптар 18 жаштан өйдө болуш керек. Бирок Малайзия ушундай өлкөлөргө 16 жаштан катышса болот. Ал эми Америка, Корея мамлекеттерине 18 жаштан өйдө болуш керек да. Анан биз аларды биринчи жыл ошо тил курстарына кетирели деп атабыз. Ошо тил курстарын окуп, булар контракттык негизде биз каражатын камсыздап беребиз. Андан кийин балким ошол жактан жакшы бир натыйжа көрсөтө алган болсо, балким бакалавр же магистратура тармагына мындай тапшырууга бир мүмкүнчүлүктөрдү издейбиз да. Тил курстары болгондо булар 1 жылдыкпы же андан да көп окушу мүмкүнбү? 1 жылдык курстар.
Буга чейин дагы бир топ студенттерди жөнөтүп келгенсиздер. Кайсы өлкөлөр менен келишим бар жана мындан тышкары дагы кайсы өлкөлөргө кетирүүгө мүмкүнчүлүк бар биздин бүтүрүүчүлөрдө? Негизи мен өзүм негизги басымды бул техника негизи өнүккөн бир өлкөлөргө, жаңы бир инновацияларды жасап аткан өлкөлөргө басым жасап атам. Мисалы үчүн акыркы келишимдердин бири мен ошо Японияга барып, Японский медицинский университеттин ошол International Department деп коет, ошол өздөрүнүн эл аралык отделдин бөлүмү менен сүйлөшүп, анан алар менен азыркы биздин медицинский академия менен бир байланыш түзүп бердим да. Анан жаңы жылдын астында дагы алар мага жазышыпты. Биздин медакадемиянын да эл аралык бөлүмүнөн жазыптыр. Биз азыр ошо сүйлөшүүлөрдү баштадык деп. Анан негизи көбүнчө мен ошол Япония, Америка, Сингапур, Корея деген мамлекеттерге басым жасап атабыз. Жакында эле ошо 16 баланы бюджетке өткөрдүк. Кореядагы Инха деген университетке. Өздөрү ошо онлайн собеседование өткөрүп, 100дөн ашык ошо балдар катышты Кыргызстан боюнча. Ошонун арасынан 16 бала өтүп, 13-өнү бюджетке алды. 3 баланы болсо 50% арзандатуу менен контракт негизде алды да. Каналга жазылууну унутпаңыздар. Биринчилерден болуп маалымат алуу үчүн коңгуроочону басыңыз. Дайыма ден соолукта болуңуздар. Сиздер менен бүгүн 24 маалымат топтому болду.